Ошто жарандык активисттер Улан Үсөйүн, Данияр Аманалиев, Азизбек Ашуровдор коркутууларга кабылганын айтып чыгышты. Буга чейин Борбор калаада бир канча митингдерге жигердүү катышып жүргөндүктөн активист артынан түшүп, коркутууга алып жаткандарды орган кызматкерлери деп күмөндөдү. Активисттерге балдардын коштоосунда аялдар тобу келип, оштон чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Siz gelip gittiniz, men uçkan jokmун. Siz айтып тааныша ал да келиңиз. Мен мына мугамын. Машина менен барып жолдон тосуп, алар силер кимсиңер, эмнеге бардыңар деп аларды коркутуп, ишкерлерди коркутушуп, андан тышкары ошол кофейняга чейин барса артынан барышып, үйүнө барса үйүнө барышып аңдыган нерселер болду. Мыйзамдуу эмес, криминалдуу өлкөдө жашап аткандай болуп атабыз да. Бул жакка келип провокация башка кылгандар бул, мен ойлойм, атайын кызматтын балдары. Активист коопсуздугу үчүн милиция кызматкерлерине арызданууга камданып жатат. Ал эми шаардык ички иштер башкармалыгы аталган окуя интернет булактарына тарагандан баштап эле териштирүү иштерин баштаганын билдирди. Мыйзамсыз аракеттер болгондугу тууралуу биз бүгүн интернет сайттарынан көрдүк. Чын-чынына келгенде бүгүнкү күнгө чейин бизге бул жаран тарабынан кандайдыр бир кайрылуу же арыз келип түшкөн жок. Бирок ушу интернет сайттарында чыккан маалыматтардан улам биздин жетекчилик бул маалыматты териштирүү үчүн тиешелүү кызматтарга тапшырма берген. Талдоочу Мамат Шаиев өз оюн ачык билдирип, бийликтин кемчиликтерин коомдук талкууга алып чыгып жаткан активисттер кысымдарга кабылып жатышы кадимки көрүнүшкө айланып бара жатканын айтат. Ошол эле учурда активисттерди аша чаап кеткен учурлар да кездешет дейт. Проблемаларын чыгарып айткандыгы үчүн кээ бир жетекчилерге, кээ бир мамлекеттик жетекчилерге жакпай калышы мүмкүн да. Ошол себептен алардын колдору аябай узун да. Любой эле бир хулигандарды жөнөтүп коюшу мүмкүн, башка адамдарды, спортсмендерди жөнөтүп коюп, давить этип коюп аткандар булар бар. Эми ошол активисттердин арасында дагы аша чаап кетип, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн же башка нерсенин кызыкчылыгы үчүн аша чаап кеткен дагы жактары бар. Эми ошондой кылбаса деп ойлойм да, ошол нейтральный болгондой эле алып айтса эл алдында, ошондой кысымга ээ болбой калышы мүмкүн эле. Эске сала кетсек, жогоруда аты аталган активист акыркы жолу Матраимовторго каршы реакция митингине активдүү катышкан. Андан мурда уран иштетүүгө каршы митингинде дагы саясатчыларга микрофон бербей койгондугу менен талкууга түшкөн. Ушундай активдүү болгон, эгерде биз дүйнө эли сактанган. Активист Улан Үсөйүн Ош шаарына жаштарга иш-чара өткөрүү үчүн келишкенин билдирди. Учурда семинарлары тоскоолдуксуз өтүп жатат. Ал эми аларды коркутууга алган болушу мүмкүн делип жаткан экинчи тарап менен байланыша албадык. Эгерде алардын орган тарабынан кимдер экени ачыкталса, ой пикирин чагылдырууга даярбыз. Мерим Алмазбек кызы, Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош шаары.